бүгүнкү боло турган хикаябыз, окуябыз 3 Абдуллах тууралуу болмокчу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bir аксакалдын 3 баласы бар экен. 3 баласы, биринчи баласы төрөлгөн учурда Абдуллах деп ат коюп, экинчисине дагы Абдуллах деп ат коюп, үчүнчүсүгө дагы Абдуллах деп ат коет экен. 3 Абдуллах. Орду келгенде айтып коюш керек, эң жакшы эркектер үчүн ат бул Абдуллах. Аллахтын кулу. Абду деген кошулса, бул демек кулу деген. Абдул-Вахид, Абдусамат, ушул сыяктуу мисалы. Бул 3 Абдуллах өтө кызыктуу окуясы болгон. Бул парасат маселесинде келет риваяттарда, анан мурас маселесинде эки жаатта ой жүгүртүү тууралуу, анан парасат тууралуу келет да, бул окуяны мисал келтиришет алымдарыбыз. 3 Абдуллах бар эле. Атасы өтүшүдөн мурда биринчи Абдуллах мурас алат, экинчи Абдуллах албайт, үчүнчү Абдуллах мурас алат деп туруп айтып кетет риваят кылып. Мурас акыркы сөздөрүн ушинтип айтып кетет да. Атасы ушантип келиме айтып өткөндөн кийин, мурас сөздөрүн айтып өткөндөн кийин балдары алып барып жайга коюшат, жаназасын окушат, дуаларын кылышып, Курандарын окушуп, бардык жакшылыктарды багыштап кайтышып, мурас маселесин чечүү үчүн балдар кеңешет. Мадина Мунавварадагы эң чоң казыга барып, бул маселебизди сурайбыз, чечебиз дейт. Ошол чечип бериши мүмкүн балким деп үчөө жолго чыгат. Жолго чыгып барат экен, жолдо төөсүн жоготкон бир адамга жолугушат. Төөмдү көрбөдүңөрбү десе, 3 Абдуллахтын бирөөсү жок, көрбөдүк. Бирок төөңүздүн бир көзү көрбөй беле, бир көзү көрбөле дейт. Ооба, бир көзү көрбөйт эле десе, жок, көргөн жокмун дейт экен. Экинчи Абдуллах, төөңүздү көргөн жокмун, бирок төөңүздүн бир путу кыска беле дейт. Бир путу кыскараак беле алды буту дейт. Ооба, кыска эле, жок, көргөн жокмун дейт экен. Үчүнчү Абдуллах, төөңүздү көрбөдүм, бирок төөңүздүн дүмү кыска беле, жок беле дейт. Дүмү жок беле десе, ооба, жок эле дейт. Жок, төөңүздү көргөн жокмун дейт. Баягы адам күмөн санап, ойлонуп туруп калат. Силер төөмдөгү 3 негизги белгини айтып бердиңер азыр толук түрдө мага. Кантип эле силер алган жоксуңар төөмдү? Төөмдү силер алган, силер урдагансыңар деп жүргүлө казыга дейт экен. Казы адилеттүү сот, азыркы сот департаментинде иштегендер, мисалы департаменттин директору болуп жүргөндөр сыяктуу, эгер шарий түрдө, мусулманчылык түрдө эгер боло турган болсо, азыр бизде казы шайланат, ошол сот болот, бардык чечимди ошол чыгарат да. Ал жерге жөнөкөй адамдар барбайт. Мисалы азыркы учурдагы соттордо текшерип отурбайбыз да, мисалы ким акылы кандай күчтүү, адилеттүүлүгү кандай, эч ким баан парасаттап аныктап бере албайт. Бирок эгер шарий жактан коюла турган болсо, алар өтө адилеттүү, түз жүргөн, окуусу анык, окуган, диплому анык бар, билими дагы өтө күчтүү текшерилген болот да. Азыркы немелерди билип болбойт, мисалы үчүн. Ушундай. Бул Абдуллахтар. Казыга барабыз дешти. Казыга биз менен жүрүңүз дейт. Биз ансыз эле казыга кетип атабыз дейт. Үчөөсү анан бул төөсү жоголгонду кошулуп алып, Мадина Мунавварага ошол казыга барышат экен. Жол жүрүшүп, казыга жетип барышып, казыга арзанат экен. Бул үчөөсү менин төөмдүн белгилерин айтып берди, бирок мойнуга албайт. Булар уруулар дейт. Казы биринчи Абдуллахты чакырат. Сиз ушундай көзү азиз экендигин, бир көзү төөнүн көрбөштүгүн айтыпсыз, бирок мойнуңузга албай атат экенсиз. Сиз каяктан билдиңиз десе, бул парасаттын белгиси. Ой жүгүртүүнүн парасаттын белгиси. Пайгамбарлардын учурунда пайгамбарларга, алымдарга, олияларга, мисалы пайгамбарларга аяттар түштөрүнө же периштелер аркылуу аяттар келип турган. Бирок пайгамбарлардан кийин аят түшпөйт. Аян түшпөйт, мисалы үчүн. Бирок ой жүгүртүү, парасат деген нерсе калат мусулмандарда. Деген да.
Бул парасаттын белгиси дейт баягы биринчи Абдулла. Мен байкадым, төөнүн оттогон жерлерин карадым. Бутум астынын эки жагын карасам, төө бир жагын жеп, бир жагын жебей кеткен. Демек бир көз көрбөйт экен деп ошону байкап койдум дейт экен. Сиздин сөзүңүз, далилиңиз кабыл алынды, сиз кетсеңиз чыксаңыз болот дейт экен. Экинчи Абдулланы чакырат. Сиз төөнүн буту кыска экендигин айттыңыз, бирок урдуганыңызга мойнуңузга алып айтасыз. Бул неден кантип билдиңиз десе, бул парасаттын белгиси дейт экен. Парасаттын, ой жүгүртүүнүн белгиси. Мен оттогон жерлерин карадым. Карасам, төөнүн алды бутунун, эки бутунун бирөөсү өтө каттуу кирген, экинчиси кичине эле кирип, жапыз из болуп калган. Демек, бунун буту кыска экен деп билип койдум дейт экен. Мисалы, кээ бир ботинкелерди карасаңыз, буту чолоңдоп келген адамдар ботинкесин карасаңыз, буту ушунчалык жоон болот, асты, ботинкесинин асты, бут кийиминин асты ушунчалык калың болот, бирөөсүнүн ичке болот. Демек, ошо кыскалыгын билип койсоңуз болот, мисалы үчүнчү. Ошентип төөнүн кыскалыгын билип койдум, бут кыскалыгын дейт экен. Сиздин сөзүңүз кабыл алынды, далилиңиз кабыл алынды, чыксаңыз болот дейт экен экинчи Абдуллага. Үчүнчү Абдулланы чакыралар. Үчүнчү Абдулла келет. Сиз кантип билдиңиз дүмү кыскалыгын, дүмү жоктугун десе, бул парасаттын белгиси. Эшектер дагы мисалы үчүн айылда, малдар дагы эгер дүмү жок болсо, заң чыгарса, толук чыгармак да, мисалы үчүн. Койлордук тумалак тегерек чыгат го. Ошол сыяктуу мисалы үчүн эшектердеги тумалак чыгат. Эгер дүмү болбосо, төлөрдүкү дагы дүмү бардыкы башкача, дүмү жоктугу башкача заң чыгарат. Ошол дүмү жоктугун заңына карап туруп чыгарган, заңына карап туруп билип койдум дейт экен да. Мына ой жүгүртүш, мына парасат, багам парасаттын белгилери да бул. Ошентип айтат экен. Сиздин дагы сөзүңүз кабыл алынды, далилиңиз кабыл алынды, сиз чыксаңыз болот дейт экен. Төсү жоголгондун ээсин чакырып, бул үчөөсү, үч Абдулла сенин төөлөрүңө тийген эмес, алган эмес. Сен кете берсең болот деп, аны кетире берет экен. Үч Абдулланы чакырып, эми силер эмне маселеде келдиңер? Эмне маселеде келдиңер дейт экен. Үчөөсү биз өтө оор маселеде келдик, өтө кыйын маселеде келдик. Атабыз өтүшүнөн мурда ушул сөздү, мурас маселесинде ушул сөз айтып кеткен. Биринчи Абдулла мурас алат, экинчиси албайт, үчүнчүсү алат деп айтып кеткен. Ушул маселени чечип берсеңиз дейт экен да. Айтса, бул маселеңер чындыгында оор экен. Чындыгында оор маселе экен. Силер бүгүн жатып мени коногум болгула. Эртең саар патваны силерге берем дейт экен. Конок бөлмөгө киргизишет экен. Биринчи Абдулла айтат экен, бул казы бизди сынап атат, сынаш үчүн күзөтчү коюп койду дейт экен. Ошентип сыйтамактар келет, эми конокту сыйлаш керек, урматташ керек. Эт тартылат экен. Биринчи Абдулла айтат экен, бул эттен жебегиле, эт иттин көшү дейт экен, иттин эти дейт экен. Иттин эти дейт экен. Экинчи Абдулла карап туруп, дасторконго коюлган нанды карап туруп, бул нандан жебегиле, бул нанды 9 айлык курсагында бар эне жапкан дейт экен. Үчүнчү Абдулла ойлонуп, эми булар ар дайым кезек менен чогуу сүйлөшүп үйрөнүп калган үч Абдулла да. Үчүнчү Абдулла айтат экен, не дешти билбей туруп, бул казы өзү валади зина дейт экен. Зинадан болгон адам дейт экен. Күзөтчү буларды байкап, казыга бул сөздөрдү айтып барат. Ушундай деп атат бул үчөө десе, үчөөнү чакыртырат экен. Силер тамактан жебепсиз. Сиз тамактан жебепсиз, иттин эти деп мен силерге сыйлаган көчтү, иттин көчү, иттин эти деп жебей коюпсуз. Неге? Себеби эмнеде десе, казы каяктан билдиңиз, кантип билдиңиз итти көчүлүгүн, иттин эти экендигин десе, муну билиштин жолу оңой. Мен этке карадым. Союн бизге бышырып келген этке карадым. Биз жеп жүргөн кой болсун, мал болсун, адал жаныбарларда биринчи сөөк, анан көч, май болуп кетет. Жапайыда сөөк ичине карап, май, эт болуп кетет. Мен ошону байкап билип алдым дейт экен. Экинчи Абдуллага карап, сиз эмне үчүн алып келинген нанды 9 айлык курсагында бар эне жапты деп жебегиле деп атасыз десе,
Бул дагы парасаттын белгиси. Ошол учурда тандырлар мындай пас болгон, эненин курсагы жетип жетпей баягы парс заборго дубалга тийип кала берип, пышкан пышпаган билбей эле жартылай үзүп алып берген да нанды, күйүп кетпесин деген максатта. Анан нанын жарымы пышып, жарымы пышпай калган. Ошондон байкап туруп парасат менен нанды ким жапканын билип алдым дейт экен. Казы ойлонуп карап туруп үчүнчүгө үчүнчү Абдулла дейт экен. Силердин маселеңерди таптым мен дейт экен. Силердин маселеңер чечилди. Иттин эти деп айткан Абдулла ким дейт экен? Мен дейт. Сен мурас аласың. Сен мурас ала турган адамсың. Экинчи, нанды 9 айлык курсагында жапкан деп ким айтты? Мен айттым деп бирөөсү чыгат. Анда сен мурас аласың дейт. Үчүнчүгө, ким валяды зина деп мен айткан? Мен айткан деп бирөөсү чыгат. Валяды зина бала валяды зинаны тааныйт, сен мурас албайсың дейт казы. Эшек эшекти тааныйт, ууру ууруну тааныйт дегендей да. Сен мурас албайсың, себеби сен валяды зинасың дейт да. Ошентип маселелер чечилди, казынын алдынан чыгышты булар, үйүнө келип апасына жолугушуп, биринчи эле суроосу мени валяды зина деп атат. Не атам жакшы адам болгон болсо бул кандайча болду десе. Бул эки бир тууган агаларың туура буларды мен төрөгөн, бирок сени билбейм ким төрөгөн. Күндөрдөн бир күн атаң рахматылык тирүү кезинде Багымдатка барып, Багымдатта намазын окуп, Кудайга дуа кылып, тооба кылып, намазын окуп мечит астынан чыкса, мечиттин астында ыйлап жаткан бөбөктү көргөн, наристени көргөн, жижини көргөн. Бул бала кор болбосун, зар болбосун, бир нерсеге муктаж болбосун, Аллах үчүн мен багып аламын. Бардык нерсесин жоопкерчилигин мойнума аламын деп атаң алып келген. Биз атабыз менен ошентип сени багып алганбыз дейт экен да. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, кысса хикая ушул жерде бүтөт. Мурас маселесинде келет, анан бул ой жүгүртүү парасат белгисинде келет. Ооба, пайгамбарларга түштөр тууралуу периштелер аркылуу аяндар келип турган, жол белгилери келип турган, бирок мындан кийин да бизде ой жүгүртүү деген нерсе калган мусулмандарда. Мусулман парасатсыз, акылсыз болбойт. Ой жүгүртөт бир нерсеге. Алдагы кадамдарды текшерет. Алымдарыбыз эмне үчүн алым? 100 жыл мурда эмне болушун, же 100 жылдан кийин, мисалы азыр 2021 декабрь айы боло турган болсо, 2100-жыл, 2252 жыл, мисалы үчүн ошол жылдарга карата фатваларды азыртан эсеп чыгарат. Бир нерсени кичинекей башталыш белгиси азыртадан 200 жылга салыштырып туруп, 200 жылдан кийин ушул нерсе азыр кичинеден баштап туруп 200 жылдан кийинки натыйжа кандай көрсөтөт? Эгер 200 жылдан кийинки натыйжасы арамга балып, 50% арамга балып такала турган болсо, аны азыртан тийиш керек деп туруп, фатваны азыртан арам деп икисин берип, азыртан арамга тыюу берет да. Мусулман ошондой өжөр болуш керек. Мусулман ошондой ой жүгүртө билиш керек, пагам парасаттуу болуш керек. Күлгөнгө күлүп, күлө турган жерде күлүп, ыйлай турган жерде күлө турган болбойт мусулман. Мусулман даана болот, акылдуу болот, данышман болот. Сыйкырдуу сөздөрдү ушундай билдирбей, байкатпай сүйлөп коет, бардыгын отургузуп коет. Көркөмдүктүн баарын мусулмандан издеш керек. Мусулман башкалардан таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болот. Кышта кар жаап, кар кандай эрийт? Жолдордо мисалы үчүн машина жүргөндө кандай эрийт карлар, суулар чарчаш деп чачырап кетет. Ошол сыяктуу кар жаап, күн чыкканда эриген сыяктуу мусулман бир тоңуп туруп кайра эрип кетпейт. Бир максат койду, ошого жетмейинче койбойт. Ошондуктан таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болуш керек. Мусулман үлгү болуш керек. Мусулман баам парасаттуу болуш керек, акылдуу болуш керек. Ал үчүн бир эле нерсе бар. Аракет кылыш керек. Жашоодо бир нерсени жоготкон учуруңузда кандайдыр бир учурлар кездешет. Өтө кайгырасыз, капалыкка, өтө муунга бөлүнөсүз. Ошол учурларда ошол сыноодон кантип өтөсүз? Бисмилла деп, альхамдулилла деп, Аллах берген сыноого сабыр кылып, шүгүр кылып,
Кудайды эстеп өтөсүзбү? Же тескерисинче ачууну ачуу босот деп бир кайгы келди, кайгы келгенде капалыкты унутуш үчүн ар бир жамандыкты кылыш керек деп баягы бирөөлөр айтмакчы жүз урабыз дейт го. Ошентип өтөсүзбү? Урматтуу мусулман бир туугандарым, бардык нерсе бул жашоодо өткөнчү. Себеби адам өзү өткөнчү болуп эсептелет. Бизге чейинки адамдарыбыз тарыхка көз чаптырсак, Манас атабыздан баштап пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы, сахабалар дагы, Молдо Нияз, Молдо Кылыч бардыгы бул жашоодон өтүшкөн. Өлүм хак экен, өлүм бар экен, демек ошол өлүмгө чейин адамдар кандай жашашкан? Алардын башына дагы сизге келген сыноолор келген. Бирок алар кантип өтүштү сыноолордон? Кандай жол менен өтүштү? Алдыбызга бир нерсе келет экен, ал нерсе биздин жакшылыгыбыз үчүн, же жамандыгыбыз үчүн, же бейишибиз үчүн, же тозогубуз үчүн келет. Бирок аны ажыратып алып, же оң, же сол кылып алыш, ал биздин жеке мүмкүнчүлүгүбүзгө коюлган нерсе. Же оңду танда, бейишке кир, же солду танда, Кудай сактасын. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, Аллах берген өмүр кыскада туура жашашты, так жашашты Аллах насип кылсын бардыгыбызга. Аллах ак жолдон адаштырбасын, жамандарга жамдаштырбасын. Арамды, аракты, насыбайды, тамекини, асманды канчалык алыс кылса, бизден баарыбыздан, биздин үммөттөн ошончолук алыс кылсын. Эгер сиздин алдыңызга бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүңүзгө конок болуп келип калса, эмне кылат элеңиз? Конок болуп келсе эмне кылат элеңиз? Элестетиңиз, Мухаммад пайгамбар сиздин үйүңүзгө конокко келди. Телевизорду пультун ал, өчүр телевизорду, же каналды өзгөртүр, жакшы каналга кой, жакшы киного кой. Музыка каналын өчүр, дистерди жашыр. Чаң басып жаткан Курандарды алып чык. Диний китептер барбы өзү китеп? Үйдө барбы дегеле? Китеп окулабы? Жүрүңүз, сизди тааныштырам, жакшы досторум бар. Имандуу, исламга этикад кылган жакшынакай досторум менен тааныштырам дейсизби? Сыймыктанып айта аласызбы ошол чөйрөнү? Пайгамбарыбыздын алдында кандай абалда болосуз? Азыр кылып жаткан ишиңиздин үстүндө пайгамбарыбыз келсе, эмне демексиз, эмне кылмаксыз? Пайгамбарыбызды кай абалда күтүп алмаксыз? Ойлонтура турган маселе. Урматтуу бир тууганым, ойлоно турган маселе. Үч нерсени балашыбыз керек. Үч нерсе жашообуздун эң кадырлуу нерселеринен бири. Алардын биринчиси, эң эле биринчиси жаштыгыбыз экен. Азыр мен 21-де болсом, Аллах билет канча өмүрүм калды. Азыркы абалымда кандай жашап жатамын? Азыр ислам үчүн эмне кылып жатамын? Кимге сүйлөп жатамын? Эмнени сүйлөп жатамын? Неге сүйлөп жатамын? Кандай максатта сүйлөп жатамын? Бир иш кылганда эмне максатта кылып жатамын? Бир ыхсан бергенде кандай максатта кылып жатамын? Менин жашоодо максатым ушулбу? Күнүм кандай өтүп жатат? Урматтуу мусулман бир тууганым, улуу адамдардан кимдин бүгүн күнү кечеги өтүп кеткен күнү менен окшош болсо, ал жашоодон уткурду дейт. Жаштыгыбыз эң баалана турган учурубуз экен. Жаштыкта каарылыктын дагы, акыреттин дагы, өмүрдүн дагы ишин бүтүр дейт. Каарылыктын, өмүрдүн, акыреттин ишин бүтүр жаштык кезде дейт. Жаштык кезде бардык нерсеге мүмкүнчүлүгүбүз болот. Белибизде, колубузда, жүрөгүбүздө дагы духубуз болгон эң керемет учурубуз болуп эсептелет. Ушул жаштыкта аракет кылбасак, дин үчүн, мекенибиз үчүн, Раббыбыз үчүн, китебибиз Куран үчүн,
ушул учурда аракет кылбайт экенбиз, анда биздин жашоодогу эң негизги маселебиз максат боло турган болсо, ошол максаттан биздин эң чоң жаңылыштык катабыз болот. Устаздардан бири айтмакчы, жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Жаштардын эң чоң бүгүнкү душманы жалкоолук. Жалкоолуктан өткөн душман жок жаштар үчүн. Ишенесизби? Себеби азыр биздин заманыбыз ушунчалык технология өнүгүп шашып калды. Шайтан мурда айтат эле, бул адамдарга мен мурда устаздык кылат эдим. Азыр адамдар мага устаздык кылып калды деп айтат да. О шайтан сиздин фейсбугуңузду каяктан билсин? Шайтан сиздин гуглуңузду каяктан билсин? Сиздин ноутбугуңузду каяктан билсин? Мына жакта мындай күнөө кылса болот деп туруп, шайтанга наоборот тескерисинче күнөө кылышты үйрөтүп кайтабыз. Сиз өзүңүздү билгенчелик мен сизди жакшы билбейм. Сиз өзүңүздү билгенчелик башка эч ким сизди жакшы билбейт. Сиз өзүңүздү жакшы билесиз. Телефонду кандай колдонушту өзүңүз жакшы билесиз. Кандай сайттарга кирип эмнелерди көрүшүңүздү өзүңүз жакшы билесиз. Кандай играларды ойношту өзүңүз жакшы билесиз. О, урматтуу мусулман бир тууганым, өзүңүздөн өткөн, өзүңүздү жакшы билген адам жок. Ошондуктан сиз өзүңүзгө өзүңүз күн сайын суроо жооп беришиңиз керек. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху ар дайым өзүнөн отчет алчу экен. Өзүнөн суроо жооп алчу экен. Бүгүн мен киммин? Эмне кылдым? Аллах үчүн, китебим Куран үчүн, диним ислам үчүн. Ислам өтө көп нерселерди, баалуулуктарды берди бизге. Бирок биз эмне кылдык ислам үчүн? Жаштыгыбыз бардык нерсени кыла турган, бардык нерсе колубуздан келе турган учур экен. Жаштар, ооба жаштар, аялдамада турган учуруңузда автобустун номерин көрө албай кыйналып жаткан аксакалды көрдүңүзбү? Көп көрдүңүз. Бирок көргөндө ошону элестетпейсизби? Ал да бир күн сиз сыяктуу жаш, белинде колунда күчү бар жигиттер, сиз сыяктуу ойноп жүргөн секелек кыздар эле. Бирок алардын бүгүн белинде да колунда да күчү жок. Аттиңай дейт. Кана убакыт артка кайтып калса дейт. Кана мүмкүнчүлүгүм болсо, убактарга кайтарсам, жаштыгыма кайтсам, диним үчүн, мекеним үчүн, жерим үчүн бар жокту кылсам дейт. Улуу максаттарды койгон адамдар улуу нерселерге жетишет. Өлгөн учурда улуу адамдын жаназасына миңдеген, миллиондогон адамдар келет. Периштелердин айтор эсеби жок. Кудайым Аллах өзү билет аягын. Максаты жок адам, жеке өзүн ойлогон адамдын жаназасына канча адам келет. А өлгөндөн кийин канча адам аны эстейт? Жеке өзүн ойлогон адамды. Коомду ойлогон, Кыргызстанды ойлогон, динин, мекенин, эл жерин ойлогон адамды жер жүзү бардык көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөндү бардык урматтайт, сыйлайт. Тирүүлүгүндө эле эмес, өлгөндөн өткөндөн кийин дагы. Жаштык туурасында өтүү сабактары көп. Бирок эң эле аз угулганы дагы ошол жаштык сабактары. Себеби жаштар бүгүн туура эмес жактарга басып кетип жаткан учуру. Ошондой эмеспи? Жөнөкөй эле мисал, каяктагы бир артисттердин сүйдүм, өлдүм, чукурга түшүп кеттим, анан дагы не? Ошондой ырылары канчалаган көрөрмандары бар, угармандары бар. Өзүнө оңдой турган аудио книга болсун, жашоого дух бере турган, руханий жактан күчтөндүрө турган китеп болсун, көрө турган нерсе болсун, алардын көрөрмандары өтө аз, угармандары аз. Ошол жактан билсек болот, бүгүн үммөтүбүз кайга кетип атат.
Ооба, урматтуу Мусамбир тууганым, жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Боштукту ташташыбыз керек, жалкоо болбошубуз керек. Сени жалкоолугуңдан башка эчтеке сындырбайт сени. Ката кылсаң түзөт. Ката кылсаң түзөт. Ката кылбаган адам жок. Адамдардын бардыгы ката кетирүүчү. Ошо катадан сабак ал. Бардыгы сени сынышты каалашыңды каалайт. Сынып жок болушуңду каалаган учурда дагы үмүтүңдү чөктүрбө. Чоң тобокелдер чоң нерселерге жеткизет. Чоң тобокелдер чоң нерселерге жеткизет. Муса акайым отурат айтты. Аллах разы болсун. Силер сыяктуу эч нерседен кемчилиги жок бир жигит да бул. Силер сыяктуу бай, силер сыяктуу бизнесмен, акча жагынан кемчилиги жок дегендей. Силер сыяктуу. Бул дагы жаштыгынан ниет кылып аракет кылды. Калыс Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, ислам динимди көтөрүш үчүн, иманымды бакубат, акыретти бейишти көздөп. Ниетти караң. Ушундай ниет менен бир жигит жолго чыкса, бул чыккан жигит, болгон жигит бул. Бирок ошонун катарында сиз экинчи болуп чыксаңыз, кантип сизге Аллах бербесин? Аллах кантип бербей койсун? Эгер сиздин үйүңүзгө жөнөкөй мисал бир конок келсе, жаныңыздагы кошуна кирди, конок болуп, жаныңыздагы кошуна, аны кандай сыйлайсыз? Бирок 10.000 километрден, 7.000 километрден сизге бир конок келди, аны кандай сыйлайсыз? Магазин үйдө жок болсо, магазинден да карс-барс кылып, макарон бардыгын алып келип, бар жокту даярдап, айтор табасыз ошол конок үчүн. Эми, урматтуу Мусамбир тууганым, Аллахтын үйгө келсеңиз, Аллахтын жолуга келсеңиз, Аллахтын үйгө конок болуп келсеңиз, Аллахтын ыраазычылыгын көздөп бир максат койсоңуз, Аллах сизди кантип сыйлабай койсун? Кантип бербей койсун? Аллах дуа кылбай койсоңуз сизди жаман көрөт. Аллах сурабай койсоңуз сизди жаман көрөт. Жаштык экен. Бары жокко үлгүрө турган, жетише турган, эң толуп, кайнап, толуп ташып турган учурубуз бул жаштык экен. Жаштыкта аракет кылышыбыз керек. Макул сизди бардыгы жаман десин, бардыгы каршы чыксын. Бирок айдын 15 караңгы, 15 жарык, күндүк эле жамыр жаай бербейт. Жамырдан кийин күн дагы чыгат. Кыштагы төбөлүк болбойт. Ушул мезгилдерге карап эле ар бир нерсе өткөнчүлүгүн билсеңиз болот. Биринчиси экен, жаштыгыбыз экен. Жаштыгыбызды кадырлап, бакташыбыз керек. Карылык келбестен мурда, өлүм келбестен мурда. Бүгүн ар жерлерге зыяраттарга барып турабыз. Бүгүн бир жерге барсак, өтө каттуу ооруга чалдыккан, баса албайт. Кичине кадам дагы таштай албайт. Столдун үстүндө турган нанын дагы албайт. Ошончолук оор абалдагы бир адамды зыярат кылып келдик. Орунду зыярат кылган, ага кызмат кылган эми сообун билбейм канча. Ден соолук экен. Ден соолукту кадырлап бакташыбыз керек, оору келбестен мурда. Бул ден соолук аманат. Аллах берген бул дене, көз, кулак, бул мүчөлөр бардыгы аманат. Күнүгө азыр 10 жолу отуруп туруп, альхамдулилля, Кудайыма шүгүр деп алыңыз. Себеби сизде бар ден соолук эч кимде жок. Бүгүн мында байкаштырсам, жаштар, жаш эле балдар, 1-класстар, 2-класстар
остановкада туруп алыстан карашып турушат. Жакын келгенде да жакшы карай албайт. Жаныга барып карайт. Маршруттун, автобустун номерин карап, жакындан карап, анан таап туруп чыгат. Бизге алыстан эле көрүнөт. Бирок жаштар бүгүн телефонду манандай кылып көрө берип, көздөр кетти бүгүн жаштардын көзү. Ага ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Өзүбү? Эчтекени билбеген жаш бала өзү күнөөлүүбү? Же көзүңдү көр кыл, энергияңды кетир, сабагың калсын, келечегиң өлсүн, мына ойно, мына шул менен күн бол, голосуңдагы өтсүн деп берип койгон ата-эне күнөөлүүбү? Өзү сүйлөшүш керек, 4 саат достору менен чайханага кетиш керек, телевизор көрүш керек. Бала не болсо боло берсин. Ден соолугу не болсо боло берсин. Ошондой эмеспи? Ден соолукка кандай маани бересиз бүгүн? Кандай маани берилип жатат? Аллах берген бул дене мүчө. Көзүңүздү 1 саат бир көзүм мынтип жумуп жүрүнгөдө кандай жашоо караңгы болуп кетет. Кулаңызды бекитип алып жүрүнгөдө, бул нелерди сүйлөп атат бу адамдар деп канчалык кыжалат болосуз. Мени сөгүп атабы деп. Ойлонуп турган маселе эмеспи? Сизге бардык нерсе берилгенин качан түшүнөсүз? Аллах бир ооруну берип койгондо, бир башыңызга балени берип койгон учурда. Ага чейин ден соолукту баалай бир, кадырлай бир. Эмне үчүн жаштык, ден соолук? Жаштык учурда ден соолугуңуз дагы болот. Ибадатка, түнү тахажжудка, 5 убакыт намазга, бардыгына, Куранга зехиниңиз дагы, акылыңыз дагы, мээңиз дагы ордунда, жайында болот. Ошол учурда аракет кылыш керек. Ден соолук барда аракет кылыш керек. Эң биринчи ден соолук. Ден соолугуң болсо, кантип жумуш кыласыз, кантип зекет бересиз, кантип ажыга барасыз, кантип умрага барасыз, кантип жакшы сооп иштерди кыласыз. Ден соолук болсо. Демек ден соолук экен. Жаштыкты карылык келбестен мурда, ден соолукту оорулук келбестен мурда. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бирөөлөрдү байкасам, 1,5 саат кино көрөт, 4 саат игра ойнойт, 2 саат футбол ойнойт, 1,5 саат китеп окубайт, 15 мүнөт жазбайт. Мисалы 365 күн сайын сарылап 15 мүнөт убактыңызды илимге бөлүп койдуңуз. 15 мүнөт. Кыска хадистерден жатташты баштадыңыз, үйрөнүштү баштадыңыз. 15 мүнөт эле. Өзүңүздү чарчатпаш үчүн 15 мүнөт эле 24-түн 15-ин берип атасыз Аллах үчүн. Канча хадис жаттап коесуз бир жылда? Экинчи жылы ошону чоңойтуп 30 мүнөт кылып бирден аят кошуп коюң. Канча аят жаттайсыз? Канча аят, канча хадисти жаттап койдуңуз сиз? Үчүнчүсү убакыт экен. Убакыт экен үчүнчүсү. Убакытты баалашыбыз керек экен. Кадырлашыбыз керек экен. Убактыбыз кандай өтүп жатат бүгүн? Кандай маани берип жатабыз буга? Урматтуу мусулман бир тууганым, периште күн сайын, өлүм периштеси карап кетет экен бизди. Балким азыр дагы карап турат бизди. Арабыздан алып кетет сизди, алып кетет мени. Бирок кайсыл учурда, кандай абалда? Ошонусу эң кызык. Себеби сиз бир күн магазинде, бир күн түнкү клубда, бир күн мечитте, бир күн жакшы иште, бир күн жаман иштин үстүндөсүз. Жегениңиз жарым адал, жарым арам. Кайсыл учурда сиздин өлүмүңүз келет башыңызга?
Кызыгы ошол. Убакытты балашыңыз керек экен. Эң негизгиси убакыт болсо, эмнеге убакыт коротуп жатасыз? Дагы кайталайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандарым. Аксакалдан кат. Бул аксакал жаштыгым бар эле. Белимде колумда күчүм бар эле. Үмүт кылып үйгө жетсем, окууга кирсем, университетте окусам. Университетти бүтүрдүм, Аллах берди. Чала бучук кандай болсо дагы билимим бар. Колумда кагазым бар. Үмүт кылдым, Аллах берсе деп, жакшыраак ишке кирсем. Аллах аны дагы берди. Жүрөктө, көкүрөктө кандай максат койсом ошону берип жатты. Үмүт кылдым. Ниет кылдым, үмүт кылдым. Жакшыраак бир үйгө жетсем деп. Квартиралуу болдум. Аллах аны дагы берди. Эми үмүт кылдым, өзүмдү түшүнгөн, мени сүйгөн, мени күйгөн, мага караган, мени деп жүргөн өмүрлүк жолдошко жетсем деп. Аллах алып койду. Буга айтыш керекпи, айтпаш керекпи? Айтыш керек. Аллах берди буга дагы. Имандуу таквасын берди. Дагы үмүт кылдым. Ширинен шекер перзенттерди атасы болсун деп. Аллах аны дагы аябады берди. Чексиз казынадан чексиз байлыктар келип жатты. Дагы үмүт кылдым, чоңураак бир үйгө жетсем, квартирага батпай калдык. Жанында фонтаны бар, эс алатырган бассейни бар, багы бар, гүл бакчасы бар, балкону күндү караган 2 кабат особняк үйгө жеттим. Аллах аны дагы берди. Үмүт кылдым, кыз узатсам, уулдарымды үйлөсөм дедим. Аллах аларды дагы берди. Балдарым өз иштери менен бөлүнүп кетти, кыздарым өздөрү күйөөдөрү менен кетти. Кемпирим менен мурдагы жашоо, биринчи турмуш, үйдө жалгыз калдык дагы. Телевидениядан, башкадан, гезиттен дин тууралуу нерселерди окуп, сыртта жамыр жаап жаткан учурда сырттагы гүл бакчама чыгып, бакчалардын арасын аралап, бир үмүт пайда болду эми. Бул үмүтүм кандай эми? Кандай үмүт кылсам? Бул эмне үмүт? Негизи. Мурдагы үмүттөрүнөн өзгөчө үмүт эле бул. Ушунча жыл, ушунча берилген өмүрдө мен не деп жашадым? Эмне үчүн жашадым? Кандай максатта жашадым? Ар бир адамда болот го. Өмүр жакындашып калганда, Азраил эшикте тыкылатып калганда, адам ойлонушту баштайт го өзү. Эми үмүт кылдым. Диним ислам, Раббым Аллах, китебим Куран деп, Аллах үчүн эмне кылдым? Китебим үчүн эмне кылдым? Ислам үчүн эмне кылдым деп. Ошол учурда үмүт кылдым, Куран окусам деп. Куран жакшы экен, китептердин ыйык экен деп, колума Куранды алсам, тааныш тамгамды таппаймын. Андан айырмасын билбеймин. Куранды жаттайын дедим, зээним кеткен, жаштыгым дагы кеткен, ден соолугум дагы кеткен, колумдан келбеди. Куран колумдан келбеди. Өкүнүчтүүсү, жаштыгым кетти, ден соолугум кетти, убактым дагы кеткен болчу. Үчөө дагы кеткен болчу. Кабырыма эсептелүү кадамдар калган. Баары кетип бүтүптүр менден. Куран эптей албадым, макул эми. Түндөлөрү туруп тахажжуд окуган жакшы экен, бир окуп көрсөм. Түнү араң турдум. Тахажжуд саждада тура албайм. Давление, сахар ооруларым бар.
ден соолукту кадырлап барктап бил, оору келбестен мурда. Ушуга дал келеби? Келет. Дагы үмүт кылдым, ажы умра сапарына барсам деп, бирок ага дагы бара албайм. Жарактуу эмесмин. Өткөн өмүрүмө өтө өкүнүп ыйладым. Эң негизги максатымды унутупмун мен. Эң негизги жашоомду унутупмун мен. Бүгүн сиз кандай жашоодосуз? Негизги максатыңызды унуткан жоксузбу? Негизги багытыңызды унуткан жоксузбу? Бүгүнкү хикаябыз кичине узуныраак болот, бирок алына турган сабактар дагы өтө күчтүү жана жакшы болгондуктан жакшыраак отуруп алыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул Ахмад ибн Мискинден келет. Ахмад ибн Мискин: айылдарды кыдырып, Абу Тураб досумдукуга бардым. Абу Тураб досум күтүп алды, жакшы сыйлады, урматтады. Досумдун үйүндөмүн. Биз дагы кээде бир жерлерге зыяраттарга конокко барган учурубузда сүйлөп бериңиз, баян кылып бериңиз, окуя айтып бериңиз дейт да. Ошондо бир нерселерди айтып беребиз. Абу Тураб менен ошол учурда жума намазга бардык. Барсак, имам жок экен, кереле экен. Ага чейин досум дагы айтышты баштады, элдер танып, бирөөлөр танып айтышты баштады. Бизге бир баян кылып бериңиз, сүйлөп бериңиз деп айтышты баштады. Абу Тураб дагы досум делде болуп, күчүмө күч кошуп, айтпасаң болбойт досум, туура сен дагы баягы чоң имамдарды көргөн, улуу имамдардын алдында кызматын кылып жүргөн адамсың, чыгып сүйлөп бер деп суранып, ошол алдымда туруп алды. Кой десем болбойт, бирок чыгарышты. Минбарга чыгат экенмин, элдин жүзүн көзүн карадым. Алардын эйин талада, эме чөлдө, бирөөлөр рызкы терип, бирөөлөр кыйналып, жума намазга эс алуу үчүн келгендигин байкап, ошол кыйынчылыктарга кантип сабырдуулук бериштин жолун үйрөтүү максатында өзүмдүн башымдан өткөн хикматтуу хикаямды айтышты баштадым. Ахмад ибн Мискин айтышты баштады. Менин үй бүлөмдө убагында өтө кыйынчылык болгон. Азыр баймын, өтө күчтүүмүн, бирок убагында өтө кедей болгонмун. Өтө факыр инсан болгонмун дейт да. Факырлыгым ушунчалык күчтүү эле, жегенге наныбыз жок эле, эчтекебиз жок. Огородум, коргонум демекчи, бардык чөлдөр менин огородума келип чогулуп калгандай. Сахара чөлү болуп калган. Тикендер сахара чөлдө асманда шамал болуп учуп турат го, тикенектер чөлдөрдө. Менде уча турган тикенектин өзү жок дейт. Жегени жалбырак, башка жейин жок. Көк нерсенин өзү жок. Ошончолук ачкабыз дейт. Эмне кылам, не кылам? Балам бар, аялым бар. Аялым 2 адам үчүн ачка, балам жана өзү үчүн ачка. Мен 3 адам үчүн, балам үчүн, аялым үчүн, өзүм үчүн 3 адам үчүн ачкамын дейт. Себеби аял баламды карап, аларды курсагын токтош менин милдетим. Өтө кыжалаттамын, өтө армандамын, күйүттөмүн. Үйлөнбөй эле койбойм, ушулар не кылам? Ойлонушту баштап отуруп, кыйналып, сыгылып, баары бир адамда болот го ушундай учурлар. Не кереги бар, өзүм дагы кыйнап, аялым дагы, балам дагы кыйнап, үйлөнүп не кылам? Андан көрө бир чычкан болуп калсам болбойбу? Ушул устундарды, дарактарды кемирип жебейминби? Башка эле жаныбар болуп калбаймынбы, же куш болуп калбаймынбы деп өзүм сүйлөштү баштадым. Арманым, күйүтүм ичимде, айта турган адамым жок. Кыйналып, сыгылып, жолумду барат экенмин, көзүмдүн алдында чоң мечит турат. Мечитке кирдим. Мечиттен чыккым келбей калды. Дарат алат экенмин, музак сууга дарат алып, Аллахка бардык дартымды айтышты баштадым мечиттин ичинде.
İçimdeki can dünyamdın tüpküründögü içindeki darttardı bardığın birme bir Allah Taalaga жалынып жалбарып айтышты başladım. Oşonda жеңилдешти başladım. Oşol abalda жеңилдешти başladım. Oşol uçurda жеңилдешти başladım. Allah'a mahtollar, Peygamberimize salavatlar, dualar айтышты başladım. Tınımsız tünü menen oşol meçitte boldum. Çındap Kudayga жалындым. Çındap tövbe kıldım. Allah'ım özün gana kudretlisin, verimlisin, maga bergin. Kenen rızklarından bergin. Жалынып, dua kılıp, tаңдағы жарышып kaldı. Meçten çıkpayımın deymin, birok balam, ayalım açka uyda oturat, çıkışka majburmun. Meçitin astanasını atlap eşke çıkat ekenmin, jolu basıp bara jatsam, Abu Nasr dosuma joluktum. Abu Nasr dosuma joluktum, kolunda appak tüymögü var dosum. Dosuma bardık, şartımdı, akça berip tura albaysınbı degen түшүнүктөгү сөздөрүмдү айттым. Abu Nasr dosum, men dagы 2 күн мурда, жума күндөн четверг күнү, бешемби күнү мен дагы сенин абалыңда элем. Жегенде үйүмдө эчтеке жок эле. Мешитке келдим. Дуа кылдым, жуманы окудум. Элдер бардыгы чыгып кетишти, мен мешитте отура бердим. Ошол учурда алдыма шейх келди. Мешиттин имамы демекчи да. Шейх деген, молда дегени. Молдоке шейх келди. Эмне кайгырып отурасыз, сыгылып отурасыз деди. Мен абалымды түшүндүрдүм. Анда жүрүңүзмө менен деп бир колума торду карматты, биз көлгө бардык. Торду ташаңыз деди. Көлгө торду таштадым. Таштабай эле бир учурда кыймылдашты баштады. Тартайын десем тарта албайм, тартайын десем тарта албайм, өтө оор нерсе илинде. Өзүм тарта алгандан шейхке дагы жардам сурадым, шейх келип жардам берди. Ошентип көлдөн чоң бир балык чыкты, кармадык аны. Кармап сүйүнүп, кубанып балыкты алып барып базарда сатыңыз. Өзүңүздүн кемчилигиңизге иштетиңиз деди шейх. Өзүн жонулап үйүнө кетти. Мен балыкты сүйүнгөн, кубанган абалда балыкты базарга алып келдим. Базарга алып келип, балык бар, сатамын, кетемин деген сөздөрдү айтпай эле турсам, бир колунда барбай адам келип, өтө чоң өлчөмдөгү акчаны айтты, сунушту айтты. Мен балыкты ошо биринчи эле кардарга бердим. Ошол балыкты саттым, акчаны алдым. Сүйүнгөн, кубанган абалда базардан ар кандай шекер болобу, буудай болобу, ар кандай продукталарды, жемиштерди алып үйүмө келдим. Үйүмө келип, үйүмдөгүлөргө жетирип, үйүмдөгүлөрдүн курсагы тойду, сүйүндү, жүзүндө жылмайуу пайда болду. Анан ушул шейх бизге ушул жолду көрсөттү. Ушул кыйынчылыктан бизди ошол чыгарды. Ошондуктан ага дагы бир ыраазычылык билдирүү максатында 2 нанды ороп, ага дагы алып берейин деп шейхке бардым. Шейхтин үйүнө тыкылдатат экенмин. Шейх чыгып, эшиктин астына эмне колуңузда бар болсо, баштык болгон болсо, эшиктин астына коюп, анан кириңиз деди. Мен коюп кирдим. Жана сухбет башталды ошол жерде. Кече сиз бизге жакшылык кылдыңыз, ошо балык түштү, балыкты саттым, ошол үй билен кубанды, сүйүндү, сизге ыраазымын. Ошо ыраазычылыгымды билдирип 2 нандагын алып келген элем сизге. Бирок эшиктин астында турат, ошону берейин дедим эде. Шейх, бул биз үчүн эмес. Эгер биз өзүбүз үчүн деп бул балык үчүн тор таштаганыбызда, жеке өзүбүз үчүн деп, анда бул балык түшпөйт эле торубузга. Албетте биз жейбиз деп таштаганыбызда биз үчүн эмес бул. Биз үчүн түшпөйт эле. Башкалардыкы бул. Муну башкаларга алып барыңыз деди. Ошол нанды көтөрүп келип атсам, жолунан сиз чыктыңыз. Сиз муктаж экенсиз, нанды сизге берейин деп мага берди Абу Наср досум. Ахмат ибн Мискин
ошол учурда менде ушундай сезимдер, ушундай чувство деп коет пайда болду. Ал эки нанды берген учурда кудум Россиянын жеринин бардык документи менин колума түшкөндөй болду дейт да. Ошондой Россия деп мисал келтирдим. Кудум жер жүзүнүн жарым документи менин колума түшкөндөй, өтө бир важный документ же колумда бардай өтө кубандым дейт да. Эки нан бар экен колумда, өтө кыжалатмын дейт. Бир жоготуп албайм, деме кылып албайм деген абалда сүйүнүчтүү ошол эки нанды алдым. Эки нанды алдым, жолумду улап бара жатат экенмин, сүйүнгөн, кубанган абалда үй бүлөм дагы той эми деп келип атсам, бир аял алдымдан чыгып калды, бала жетелеген. Аял жүзүмө карап, жардам бериңиз. Бизди тойдура турган бир нерсе бериңиз, биз ачкабыз, жардам бериңиз деди. Ал ага карасам, жанында бир балакай турат. Балакай мага ушундай көздөр назар менен карады. Кудум 1000 мусулман, Кудайым бешке киргиз, тозогуна сакта деп жалынып, өтө катуу ыйлап, нажат көздөрү менен караса дагы, ал баланын карашына жетпейт эле. Ошончолук ырайым көздөрү менен карайт эле баягы бала. Жаш бала. Мен ойлондум. Аллах үчүн берейин. Менин үй бүлөмдүн абалы булардан жакшыраак экендигин түшүндүм дагы, нандаларга берүүнү чечтим. Нанды карматтым. Мен сизге жардам берет элем. Эгер колумда бар болгондо мен ушул абардан сизди чыгарып кетет элем. Бирок эмне кылайын, өзүм муктажмын. Өзүм балам, аялым үйдө ачык отурат. Сизге ушул нанды бердим дейт экен. Баягы аял нанды алат экен, аялдын көзүнө жаш, баланын жүзүнө жылмаюу келет. Курсагым тоет деп бала сүйүндү. Аягында эчтекеси жок болуп туруп башка бирөөгө жардам берген күбө болгон аял ыйлады. Чында ушундай инсандар бар экендигине сүйүнүп ыйлады. Кубанычтан ый болду. Өтө күчтүү көз жаш болду ал. Миллиондорго, миллиардтарга тонналаган алтындар алмашпай турган көз жаш болду бул. Аларга бердим, алар жонулдап кетишти. Мен дагы мурдагы абалымда болуп калдым. Мурдагы ошол эчтекеси жок адамга айландым дагы. Кайра кайгырып, сыгылып, бир даракка сөйүнүп ошол жерде отуруп калдым. Отурсам, Абу Насыр досум дагы сүйүнчү деп кубанып келип калды. Досум, сиздин үйүңүз ырыскыга толду, молго болду, байлыкка толду. Сиздин мурда атаңыздын Басрада жашап жүргөн учурда бир досу болгон экен. Ошол досуга атаңыз көп акча берген экен. Ал акчаны алып иштери жүрүшпөй, содасы болбой башка шаарга кеткен экен. Шаардан көп жакшылыктарга себепчи болуп, иштери жүрүшүп, азыр ошо карзы кайталайын деп Басрага келиптир. Басрадан таппаптыр сизди. Бирок Басрадагылар Багдадта бир баласы бар, ошого барып тапсаңыз болот деп, ошол сизди жөнөттүр ушул жака. Ошо байды жөнөттүр. Төөлөрү менен, охраналары менен, лашкерлери менен сизди издеп жүрөт үйүңүз жакта. Сиздин абалыңызды билип, акчага муктаж экениңизди түшүнүп, мен бирөөлөрдөн карыз алып сизди үйүңүзгө жеткизейин десем, сизди издеп жүрүшкөн экен. Азыр сиз жакта турушат, жүрүңүз деди. Мен ошол учурда бар жок бардык иштер Аллахтан болуп жатканына түшүндүм. Албетте бул нерселер биз үчүн эмес, башкалар үчүн. Эгер өзүбүз үчүн жегенибизде бул нерсе биз үчүн болбойт эле деген сөздөрдү эстедим, шейхтин сөздөрүн. Шейхтин сөздөрүн эстедим. Молдокенин сөздөрүн эңседим. Абу Насыр досум эле билет эле атамдын Басрада жашагандыгын. Абу Насыр досум эле тааныйт эле, билет эле, мен ошого эле айтканмын. Өлүп кеткен себеби атам качан эле жылдарда. Мени кошуналарым тааныбайт эле, ошол досум эле тааныйт эле. Эмне үчүн ошол досума эле турурлап койду Аллах Таала байды. Бунда дагы бир хикмат бар, бир жакшылык бар. Көзүмө жаш алып, ал мага өтө көп акча берди,
акчаны баягы аял менен балага жардам берем деп одакам, ошого биринчи жардам бердим. Кой алдым, жандыктарды алдым, башкаларды алдым, соодаларды баштадым, бизнестерди баштадым, иштерим жакшы болуп кетти. Пайданын бир бөлүгүн эхсан кылып койдум, эхсанга бөлүп койдум садакага. Иштерим күндөн күнгө жакшылык болуп кетип жатат да. Бирөөлөр ойлойт, акчасы болсо коюп коеюн, банка коюп коеюн, же бир мыйманкана ачып коеюн, же жөн эле тура берсин үйдө дейт да. Ошондой дейт. Ушундай акчасынчы. Буларда акча көбөйөт деген максатта гостиница мыйманкана курат, банка койгондо дагы ошол пайда алыш үчүн. Бир байлар бар, берет. Мискинге берет, факырга берет, колунда жокко берет. Себеби бунун жакшылыгын Аллах берет деп берет да. Математика туура эмес. Туура эмес чечим чыгарат. Бир кошуу бир барабар эки дейт да, мисалы математикада. Мисалы сизден 10 сом кетсе, ал кетти деп жазылат. Минус 10 деп жазылат, туурабы? 1000 сомуңуз болсо. Бирок шарий илим менен, шарияттын негизинде, пайгамбардын хадистерге негиздеп, шарият чечиминде, эгерде Аллах Таала үчүн, Аллахтын ыраазычылыгын чын көңүл менен, чын жүрөк менен бир жакшылык кылсаңыз, 10 сомду садака кылсаңыз, ал 700 эсеге чейин, 10 эсе, 5 эсе, канчалык көп Аллах билет, ал жагын өтө күчтүү жакшылыктарды берет да. Демек, математиканын чечими туура эмес экен бул жерде. Шарияттын алдында. Аллахтын чечиминин алдында математика дагы токтоп турат. Байыдым, өнүктүм, өстүм, Кудайыма шүгүр, көптөгөн жакшылыктарды кылышты баштадым. Бирөөлөргө жардам берем, жардам берген учурда жылмаюуну көрөм адамдардын жүзүндөгү. Өзүмдөгү кыйынчылык күндөрүм эч эсимден кетпейт эле. Өтө көп жакшылыктарды кылышты баштадым. Бир күн ойлонуп калдым, Аллах ушул мени дагы салих пенделердин арасына кошуп койгон окшойт деп өзүм ойлонуп калдым. Ушул периште, жакшылык иштеримди жазып жаткан периште дагы эч ак эле чарчап калса керек, китеби толуп калса керек деп ойлоп калдым. Себеби өтө көп жакшылыктар кылгам деп ойлонуп калдым. Кыямат болду. Кыямат күнү ар ким өзүнүн таразасын ойлоп, ар кандай абалда коркуу менен качып, ар жерлерге чуркап жүрөт эле. Капкараңгы шаар. Капкараңгы шаардын ичинде асылып турган тоолор, баягы шаарда баягы домдорго мынтип чыгып кеткен оттор болот го. Ошол оттор сыяктуу кемелердеги капкара кемелерге асылып турган чөптөр, капкара чөптөр, адамдар кыжалаттык сезимде, бардыгы жылаңач. Ар ким өзүн ойлойт. Бала апасынан, ата баласынан качып жүргөн учурларды көрүп жаттым. Бирөөлөр бар, көрө албастык, ичтарлык, жамандык деген күнөө иштерин башына бир шаар кылып көтөрүп жүрөт. Дагы бирөөлөрдү көрдүм. Жакшылык, соо булашуу, садака кылуу деген сооп иштерин башына аппак кылып үйүп жүрөт эле. Дагы бирөөлөрдү көрдүм. Зулумдук, өлтүрүү, чегүү, ичүү деген нерселерди башына бир шаар кылып көтөрүп жүрөт эле. Ошондой коркунучтуу абал эле дейт да. Паланчы деп менин чакыруум болду. Менин чакыруум болот экен, так тараза, алдабай турган адилеттүү тараза, пара берилбейт ал жерде, акча алынбайт. Так тараза, Аллахтын таразасы. Ошол жерге келдим. Күнөө иштерим коюлду. Жакшылык иштерим коюлушту баштады. Күнөө иштерим басып эле кетти. Менин өтө жакшылык кылган иштерим, сооп кылган иштерим, 100 000 деген дирхамдарды садака кылгандарым, мектеп, школа, медресе ачкандарым, Куран окугандарым, айтор бардыгы коюлуп жатты, бирок оор эмес эле. Алардын ичинде кандайдыр бир менменсинүү, кибирленүү, текебирлөнүү, баягы мен кылдым, эл көрүп койсун деген сыяктуу түшүнүктөгү сезимдер ал сооптун ичинде бардай эле. Ал сооптор ошондуктан вес баспай жатат эле, килограмм баспай жатат эле дейт да.
Эчтекеси калбадыбы бунун? Жок, дагы бирөөсү калды. 2 нан. Ошол айылга берилген 2 нан. 2 нандын бирөөсү Абу Насырга тиешелүү. Себеби ал берген нанды бөлүшөбүз деди. Ошол жерде мен өзүмдү бөлүп койсо жакшыраак болмок. 2 нанды дагы бөлөбү. Мен ушунча 100 миңдеген дирхамдарды садака кылганмын, ал бес баспады, бул бир нанын канчайын басат эле деп отурат элем. Өтө коркуна балда. Нанды алып келип коюшту сообун. Ал таразыны түздөп койду дейт да. Түздөп койду. Дагы барбы бир нерсеси? Сообу барбы деди. Аялым менен баламдын ачкалыктагы соопторун алып келишти. Ал дагы бир канча убакыт бес басты. Бирок күнөм көбүрөөк эди. Бир учурда дагы барбы, дагы эчтекеси калбады бунун. Дагы бир нерсеси калды мунун, акыркысы калды. Баягы аялдын көз жашы. Берген учурумда аялдын көзүнөн аккан жаштары сооптору келди. Ал ушунчалык көп сооп болушту. Баштады көз жаштары барып чоң бир дария, океан, суу, деңиз, айтор өтө көп сооп болуп кетти. Ошол деңиз үстүнөн бир балык секирип койду дейт да аягында. Ошондо кыйкырык болду. Эй, сен куткарылдың, куткарылдың, куткарылдың дегенде мен ойгонуп кеттим. Түшүм экен дейт да. Түшүм экен. Урматтуу Мусманбер тууганым, сыноо жана сабыр. Сизге келген сыноолор, сабыр түбү сары алтын. Сизге эмне келбесин Аллахтан. Эми бул хикаяда өтө көп сабактар бар. Ар бир эле бурчу, ар бир эле тик бурчу бул жерде сабак. Сабакты өзүңүз чыгарып алсаңыз болот бул жерден. Ар бир жери сабак болгондуктан мен түшүндүрмө бербей эле коеюн дедим. Бирок бир нанучудан бир пәтер деп коет го, ошондой бир кичине жыйынтыктарды чыгарып коеюн өзүңүз ойлонушуңуз үчүн. Байкасак, карасак бул окуядан жакшылык кылыш керек экен. Атасы мурда бир содагерге досуга карыз берген эле, ал кайтарды. Ошонун себебинен бул байып кетти. Ар дайым аз болсун, көп болсун садака кылышыбыз керек экен. Ошол 2 нан канча адамдарга барып келди мисалы үчүн. Анан канчалаган күнөөлөрдү таразыда басып кетти. Демек жакшылыктын чоң же кичинеси болбойт экен. Негизгиси жүрөккө байланыштуу экен да. Жүрөккө байланыштуу экен. Диний китептерди окуган учурда кадимкидей рахат аласың. Өзгөчө Куранды окуган учурда жан дүйнөң бардыгы эс алат. Ошондой китептерди окуган бир жигит китептерди окуп жатып, ичинен караса бир сүйлөм чыгып алат экен. Бардык адам жаратканга намкөрлүк кылат деп. Бардык адам жаратканга намкөрлүк кылат деген жазууну окуп алат. Муну ойлоп, ары басат, бери басат, кайгырып, мен намаз окусам, зекет берсем, садака кылсам, жардам кылсам, жүк көтөрсөм, бирөөлөргө муктаждарга жардам кылсам, айтор бардыгын кылсам, мен кантип намкөрлүк кылам жаратканга? Нашүгүрлүк деп атат да, мындайча айтканда. Нашүгүрлүк кылам, намкөрлүк кылам деп суроонун жообун таппай устазынын алдына келет. Ак сакалдуу, айбаттуу келишкен устазынын алдыга барып, устазым ушундай болуп атат, китептин маанисин, маңызын түшүндүрүп берсеңиз мага десе, устазы мен сага азыр анык далили менен көрсөтүп сага факт түрүндө көрсөтүп берем, басма менен деп бир бакчага келет. Бакчада чоң бак, алмалар кызарып бышып турат, суулар агып жатат. Көркөм бак айтор. Сен ушул жерде аңдып тургун деп, өзү алысыраак жерге барып, ушул жерде турат. Турса бир атчан адам келип, аксакал, суу каяктан ичсем болот? Суу берсеңиз суу ичсем дейт. Аксакал, мына дарактын артынан барсаң, суу бар. Сууду иче бер дейт. Бул дагы барды, барып суудан ичти. Ичип, чаңкагы кангандан кийин кайтып келе жатып, аксакалдын жанында турган чыныга көз түшөт.
Чынını көрүп, баягы адам нааразы болуп, аксакал, чыныңыз бар экен. Чынını берсеңиз болбой беле, чыныды айтсам жакшы эле го десе, чынынын чекеси көчкөн. Чынынын чекеси көчкөн, чыныда суу ичкен, чай ичкен бул жакшы эмес деп бербедим десе, чаңгаган учурда сынган, сынбаган ким карайт эле, ким билет эле, бере бербепсиз дейт. Ал жигит рахматын айтып кетти. Экинчи адам келди. Экинчи адам дагы суу сурады. Аксакал суудун жолун көрсөттү, жана ага чынын берди. Ал адам чынынын сыныгын байкаган жок. Эмне үчүн билесизби? Себеби ал өтө катуу чаңкаган эле. Барды, сууду ичти, качан чаңкага кангандан кийин гана чынынын сыныгын көрдү. Аксакал чынган сынык чыныда, чекеси учкан чыныда суу ичсе, чай ичсе болбойт, билбейт билеңиз. Эмне үчүн мында бердиңиз? Эми билбей калыпмын. Кечириңиз дейт аксакал. Ошентип ал дагы жолун рахматын айтып жолун улап кетет. Үчүнчү адам келет аксакалга. Үчүнчү адам келип, суунун дарегин айтсаңыз, суу ичсем, чаңкасам. Аксакал ага булактын жолун көрсөтпөй, ага дарыянын шаркыратманын, шарылдап аккан шаркыратманын жолун көрсөтөт. Ушул жакта деп. Ал үчүнчү адам барат дагы суу ичет, бирок аркаларыга жалаң суу тийип өлү болот. Нымдашат кийимдери. Баягы ичип бүткөндөн кийин, сууду ичип бүткөндөн кийин аксакал алы келип, суу ичкеним жакшы болду, чаңкагым канды, бирок кийимдерим өлүп болгону жаман болду деп кетип алат. Жанагы шагирдин чакырат. Көрдүңбү уулум дейт. Эмнени көрдүм? Бүт рахматын айтып кетти го бардыгы суу ичкен үчүн. Жок. Биринчи адам келди, сууду ичти, бирок бир да Кудайга шүгүр кылган жок. Экинчи адам келди. Чынını бердим. Ал чынını сыныктыгын билген жок, себеби чаңкап жаткан эле. Ичи бүткөндөн кийин, чаңкага кангандан кийин гана чыныгы маани беришти баштады. Үчүнчү адам дагы кийимин нымданганын арызданып кетти. Үчөө тең Кудайга шүгүр айткан жок. Кудайга шүгүрчүлүк келтирген жок дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир туугандарым, ар бир нерседе Кудайга шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Ар бир нерседе. Кээ-бирлер тамак жеп жаткан учурда, ач учурда тамакты жамандабайт. Качан курсагы тоюп бүткөндөн кийин, анан тамактын айыбын айтышты баштайт. Тузу аз экен, тамактын картошкасы көп болуп калыптыр, эти жок экен, андай экен, мындай экен деп, качан курсагы ток болуп, тоюп баштагандан кийин кемчилигин айтышты баштайт. Эмне үчүн ач учурда айтпайт? Себеби ал ач эле, ал муктаж эле ошол нерсеге. Байланы берсең дагы жейм деп турат да. Ар бир нерсеге шүгүр кылышыбыз керек. Баягы кыз келиндер аралашкан, эркектер аралашкан, арак аралашкан тойлорго Кудай сактасын, эч ким дагы барбасын. Бирок барган адамдар айтышат, барган учурда сүйнөсүн, арак ичесин, бардыгы бийлешет, той дейт. Бирок эртеси күнү сарлап таңда барсаң, ал жерде бүт нааразычылык, бирөө менен бирөө мушташкан, бирөө уруп кеткен бирөөсүн, бирөөнүн акчасы жоголгон, айтор бүт нааразычылык ошол жерде болот. Кайсы жерде той болсо, ошол жерде нааразычылык болот. Кээ бир адамдар бул дүйнөнү ошол тойкуна кылып алган. Келет, жыргайт, калаганын жейт, ичет, бир дагы шүгүр келтирбейт. Калганын кылат, эртеси күнү, эртеңи аны акырети демекчи. Акырети бүт нааразычылык болот. Кудай Таалам бардык жамандыктардан сактасын. Дүйнө акырет жакшылыгын берсин, жамандыгынан сактасын. Акчылык көрсөтүп, акчылуу жүрүүнү насип этсин. Арамды асманчалык, аракты, тамекини насыбайды, асманга чалгас болсо ошончо аз кылсын. Жамандардын жаман оюнан
деги эле көзгө көрүнбөгөн бардык жаман ой максаттуу инсандардан, кутулас нерселерден азгылсын. Бул жашоодо эч качан эч кайсы пендеге жалынба. Аллах турган учурда эмне үчүн башка бирөөгө жалынасың? Өзүң сыяктуу чийкиттен болгон бир пендеге жалынасыңбы барып? Эмне сурасаң Аллахтан сура. Үйүңдө тузуң жокпу, Аллахтан сура. Кээ бир коомчулукта жайылган ката кемчиликтерден бирөөсү бул милицияга бир жерге иш түшүп калса, дароо тааныш билиш издейт. Мына акам бар эле, мына байкем бар эле, досумдун мындай агасы бар эле, ошол жардам кылып берет, андай мындай. Биринчи сен Кудайдан сура. Ортомчу издебе сен. Акча керекпи, дары керекпи, эң биринчи Кудайдан сура, Аллахтан сура. Ушул жерден өзүңдү экзамен кылып, өзүңдү текшерип алсаң болот ыйманың кандай экендигин. Милицияга ишиң түшкөндө эң биринчи милиция тааныштарды ойлойсуңбу же Аллахты ойлойсуңбу? Ошондо ишиң түшкөн учурда эң биринчи Кудайга колуң жазгансыңбы? Же колуңдагы акчаны бирөө тааныш билиштериңе бергенсиңби? Жардам кылат деп. Албетте, кимдин досу Аллах болсо, ага эч ким душман боло албайт. Бирок душманың Аллах болсо, эч ким сенден анын азабынан сактап кала албайт. Менин дагы апамдын бир эрежеси бар. Ар дайым мен ушуну айтып, кайра-кайра айтып чоңойткон, балам эч качан эч кимге жалынба. Бирөөдөн бир нерсе алба, ал милдеттүү болот дейт эле. Сөзсүз милдет кылат ал бир күн. Балам эч качан бирөөдөн жалынба, акчасын алба, жардам сураба дейт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бирөөгө кол сунуп, жардам сурагандан көрө токойго барып, тоого барып, отун терип, ошону боо кылып сатканың жакшыраак дейт эле. Пайгамбар дагы. Мен апам дагы бир эрежеси ар дайым, балам эч кимден жалынба, эч кимден сураба. Бирөөнүкү милдеттүү болот деп чоңойтты. Эгер бирөөдөн жардам алсаң, ага көз каранды болуп каласың. Анан жардам алган адам эч качан өнүкпөйт, өспөйт, ал жардам алган адам. Алган кол ар дайым алган кол болот. Берген колдой боло албайт ал. Кыргызстанга мынча жардам келиптир, Кыргызстанга ушунча гул помощь келиптир, техникалык жактан, армиябызга ушунча танка жардам келип. Жок, сен жардам беришиң керек. Телефонуңда жалкоолонуп, падушкаңдын үстүнө жатып алып, жаңылыктардан көрүп ушунча жардам келиптир, ушунча мына мамлекетте ушунча жардам келиптир десе, аны көрүп сүйүнүп, биз күчтөнүп калыппыз, ушунча жардам келди, күчөйүп калдык деп ойлобо сен. Жардам алган адам, жардам алган мамлекет эч качан өнүкпөйт, өспөйт. Бирөөнүн колуга караган мамлекет эч качан өнүкпөйт. Жардам бериш керек. Эмне үчүн вакыймус салавату закат деп Куранда өтө көп келген. Намаз оку, зекет бер, намаз оку, зекет бер деп. Ал деген сен алба деген. Сен зекет бер. Мусулман бай болуш керек экен. Мусулман бизнесмен болуш керек экен деген түшүнүктөрдү түшүнүш керек. Сен ар дайым беришиң керек. Бирөөгө кошоматчы болбошуң керек. Жакшыраак бийликке орноштуруп коет деп бирөөгөн пакта койбошуң керек. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, Аллахты дос тут. Аллах досуң болсо эч ким душмандык кыла албайт. Эгер Аллах душманың болсо, анын азабынан эч ким сени сактап кала албайт. Бир алым жолдо бара жатса, бир кичинекей куш жарадар болуп жерде жатып калат. Бул уча албайт эле бул куш, канаты жараланган. Бул кушка рызкын Аллах кантип берет экен деп мынтип карап отурсам дейт, бир дагы башка бир куш учуп келди дагы, боевой, здоровый бир куш учуп келди дагы, баягы жарадар болуп уча албай турган куштун оозуна ар кандай рызкыларды оозуна салып жардам берип, баягы тойдурду дейт шериги. Мындан көрүп түшүндүм, мен дагы бизнес кылбасам болот экен, мен дагы иштеп кыйналбасам болот экен. Аллах бере берет экен да рызкымды.
Андан көрө тоого кеттим, тарки дүйнө кыламын, тоого барып жашап, ибадат кылып эле жашай берем. Рызкымды баары берет экен да деп ошентип жашоону чечип жолдо бара жатса дагы бир алымга жолугат. Эмне болуп кетти? Мен ушундай окуяга күбө болдум. Бир куш, уча албаган кушту учкан куш келип рызкысын берип тойдурду. Аллах ошол кушка рызкы берген, мага дагы берет. Мен ондан көрө тарки дүйнө кылам, намазымды окуп, ибадатымды кылып эле жүрөмүн дейт. Ошондо байгалым, сен здоровый, боевой, жардам бере турган, рызык алып келе турган куш болуштун ордуна майып уча албай турган инвалид куш болушту ойлодуңбу дейт. Берген кол эмес, алуучу кол болушту тандадыңбы өзүңө дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир нерседен сабак алышыбыз керек. Жардамды Аллахтан сура. Жардамды жараткандан сура, жаралгандардан эмес.